Эч кандай башталгыч капиталы жок, эч кандай кеңсеси жок, эч кандай байланышы жок. Ошондой эле ички рынокто кайнап жаткан атаандаштыктын шартында башталгыч ишкерлерге өзүнүн ишин баштоого мүмкүнбү деген суроо жаралат. Менин оюмча мүмкүн эмес. Бирок бул калганын артында өтүп жаткан семинарда так ушундай суроого жооп издөөгө аракет кылышууда. Семинардын башында Талант Эгембердиев, философия илимдеринин кандидаты. 2005 жылдардан тартып бул түрдүү семинарларды өткөрүп келет. Катышуучулардын дээрлик бардыгы студенттер. Алардын жүзүндөгү жылмаюуга караганда семинар кызыктырды. Ты должен научиться продавать. Это самый главный навык. Нет продажи, нет бизнеса. Есть продажи, есть бизнес. Сатуу оңой угулганы менен ар бир жарандын колунан келе бербейт. Товарына кандайдыр бир өзгөртүү киргизе коюп, ийгиликке жеткен ишкерлер бар. Бирок алгач бизнести кантип баштоо керек? Семинарда айтылгандай, ар бир баштоочу ишкер инсандык сапатын оңдошу керек. Эгерде инсандык сапат жок болсо, то кандай көп акча кошсок дагы биринчи капиталга жакшы иш болбойт. Ошон үчүн көбүнчө эле мен неге муну айтып атам, көңүлүн өзүнүн инсандык сапатына бурсун деп атам да. Катышуучулар өз бизнеси туурасында идеяларын айтууга мүмкүнчүлүк алышты. Алардын эң кызыгы кыз жигитти тааныштырууга үйрөтүүчү мектеп ачуу болду. Гүл күмүштүү угулганы менен бул бизнес элдерди бириктирүүнүн куралына айланышы мүмкүн. Аялдамада турган кыз менен уялбай таанышууга үйрөнүү. Кыймылсыз калгыча туура эмес аракет кылып жыйынтыга жетүү керек. Менин оюмча таанышуу мектебин ачса, элдер оңой баарлаша алышат, биригишет жана жашоо кызыктуу болот. Бирок бизнесте талаптын чоң болушу да мааниге ээ. Ошол эле катышуучулардын арасында өз ишин ачып, ийгиликке жетпей калгандары бар. Алар дагы семинардын жардамында пайдалуу кеңештерди алганга жетишти. У меня уже был опыт создания бизнеса. Менде бизнес баштоо туурасында тажрыйба бар. Жеке чачтара чачкам, бирок эч кандай пайда көрө албадым. Эми сатууну көздөп жатам. Бул семинардын жардамында өз каталарымы билдим. Алдыда биз залын ачууну көздөп жатам. Иш чаранын аягында катышуучуларга сыйлык тапшыруу үчүн Өнүгүү фондунун башчысы Бакыт Төрөбаев келди. Эл өкүлү студенттердин суроолоруна жооп берип, ишкерчилик тажрыйбасы менен бөлүштү. Ошондой эле алдыда Өнүгүү фонду аракетинин алкагында түрдүү долбоорлорду колдой берерин билдирди. Эгерде сиздер аракет жасасаңар, эгерде сиздер уюшуп, эгерде сиздер демилге көтөрүп, эгерде өзүңөр акча каражат топтосоңор, биздин фонддон аркылуу биз дагы ошо сиздердин демилгени колдоп, аракетиңерди колдоп, биз сиздердин фонддон аркылуу ошо таза суу болобу, же жолуңарга шагыл төгүшпү, же ал жерден мектептериңерге ремонт кылышпы, же бир мектепке компьютер алып беришпи, же биз мындай партнерский бир мамиле кылайлы деп атабыз да. Аны менен болуп өткөн семинар акыркылары эмес. Алдыда бул түрдүү иш чараларды онлайн ыкмасында өткөрүү иштери пландаштырылууда.